Ашырбек Мойдонович, Балыкчы шаарынын жана Тоң районунун кайрылуулары, жергиликтүү депутаттар жана 3000ден ашык кол топтоо менен кайрылууну сиздерге жеткирип коеюн деп турам. Кызыл Омпол деген жерде уран казуу боюнча иштери жүрүп атыптыр. Ал жакта уран казууну билесиздер, эл менен общественный слушание өткөрүп, бирок элдин көбү каршы чыкканына карабай, ошол иштер бүгүн кайра жанданып атыптыр. Өзүңүз билгендей 365 күндүн 300 күнүндө ошо Балыкчы шаарында шамал болуп турат. Ошол урандын чыккан зыяны ошо шаарды каптап, Тоң районун каптайт. Онкологиялык берки оорулар да күчөйт деп өтө көп нааразычылык болуп атат. Алар башында биз казып алып кетебиз. Кара Балта жана Казакстанга деп айтыптыр. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү жашоочулар, чабандар жана башкалардын айтуусу боюнча тоонун ар кайсы бурчун казып, баягы урандын миңдеп жаткан урандын калдыктарын ачып атышыптыр. Бүгүнкү күндө ал экономикага салым кошот деп айтабыз, бирок туристтер, ошол Соңкөл жана көлдү айланып келчү туристтер, маалым жетсе, ошо туризм дагы токтойт. Бул жерде канча деген шамал менен радиация тарайт. Ушул боюнча бул иштерди чукул арада токтотуп, элге бир түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсөңүздөр, Тогуз-Тороодогудай өрт болуп, Чаткалдагыдай чыр чыкпасын. Ашырбек Мойдонович, ушуга бир тапшырма берсеңиз, себеби урандын канчалык зыяндыгын баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндө 150 тоннадан ашык Союз убагынан калган калдыктар бар экен. Ошонун перезахоронениясына биздин бюджеттен акча жок. Ал эми булар уранын карьерлерин ачып салган болсо, бул миңдеген жылга бизге экологиялык катастрофаны алып келет. Ошол кайрылууларга көңүл буруп койсоңуз. Рахмат.